23 bölüm. Dööt картайып өмүргө тойгон соң, уулу Сулайманды Ысрайылга падыша көтөрдү. Анан ысрайылдыктардын бардык төрөлөрүн, ыйык кызмат кылуучуларын, лебилерин чогултту. 30 жаштагы жана андан жогорку жаштагы лебилер эсепке алынды. Аларды бирден санап чыкканда 38 000 адам болду. Алардын ичинен Теңирдин үйүндөгү иштерге 24 000 дайындалды. Катчылары менен башкаруучулары 6 000 болду. 4 000 дарбазачы, Теңирди макта ырдоочу 4 000 адам дайындалды. Алар Кудайды даңктоо үчүн дөөт жасаган күү аспаптарда ойношот. Дөөт аларды Лебинин уулдары Гейршонго, Каатка жана Мерариге өздөрүнүн кызмат кезеги боюнча бөлүп берди. Гейршон уулдарынан Ладан менен Шимейди бөлүп алды. Ладандын уулдары 1-чи Жекиел, Зейтам жана Жоел 3-өө. Шимейдин уулдары Шеламит, Хазиел жана Аран 3-өө. Булар Ладан уруусунун башчылары. Шимейдин башка уулдары Жахат, Зиза, Жейуш жана Берия. Бул 4-өө Шимейдин уулдары. Жахат булардын башчысы болду. Зиза экинчиси. Жейуш менен Берия көп балалуу маселе. Андыктан алар атасынын үй бүлөсү менен бир эсепке киришти. Кааттын уулдары Амрам, Житсар, Хеброн жана Узиел 4-өө. Амрамдын уулдары Арун менен Муса. Арун ыйыктын ыйыгына кызмат кылууга дайындалган. Ал уулдары менен Теңирдин алдында жыпар-жыттуу зат түтөтүп туруу үчүн, ага кызмат кылыш үчүн, анын ысымын түбөлүккө даңктап туруш үчүн бөлүнгөн. Ал эми Кудайдын кишиси Муса жана анын уулдары Леби тукумуна кирген. Мусанын уулдары Гейршом менен Элиезер. Гейршомдун уулдары биринчиси Шебуэл. Элиезердин уулу биринчиси Рехабия. Элиезердин мындан башка уулу болгон эмес. Рехабиянын уулдары өтө көп болгон. Житсардын уулдары биринчиси Шеламит. Хеброндун уулдары биринчиси Жерия, экинчиси Амария, үчүнчүсү Жахазиел, төртүнчүсү Жекамам. Узиелдин уулдары биринчиси Миха, экинчиси Жишия. Мераринин уулдары Махли менен Муши. Махлинин уулдары Элазар менен Киш. Элазар дүйнөдөн өттү. Анын эркек балдары болгон эмес, кыздары эле бар болчу. Аларды өздөрүнүн бир туугандары болгон Киштин уулдары аялдык алышты. Мушинин уулдары Махли, Эйдер жана Жереймот 3-өө. Булар Леби уулдарынан тараган уруулар, уруу башчылар, Теңирдин үйүндө кызмат кылып турган 20 жана андан жогорку жаштагы аттары аталып эсепке кирген Леби уулдары ушулар. Анткени дөөт мындай деди: Ысрайылдыктардын Кудай Теңири өз элине бейпилдик берип, аны түбөлүккө Иерусалимге жайгаштырды. Эми Лебилер жыйын чатырын жана андагы кызмат кылууда колдонулуучу ар кандай буюмдарды көтөрүп жүрүшпөйт. Ошондуктан дөөттүн акыркы буйругу боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы лебилер эсепке алынды. Ал эми Теңирдин үйүнө кызмат кылуу үчүн короодо жана кошумча үйлөрдө бүт ыйык жайда тазалыкты сакташ үчүн, Кудайдын үйүндөгү ар кандай кызматтарды аткарыш үчүн алар Аарон уулдарынын кол астында болушат. Алар Кудайдын алдына коюлуучу нанга, нан курмандыгына алып келинген буудай унуна, ачыткысыз нандарга, бышырылган, куурулган тамактарга, алардын өлчөмү менен салмагына көз салышат. Алар ар күнү эртең менен жана кечинде Теңирге ыраазычылык билдирип, аны даңазлап турушат. Ар дайым Теңирдин алдында мыйзамда жазылгандай, ишемби сайын, ай жаңырган сайын, майрам сайын Теңирге арналган бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды өрттөгөн учурда кызмат кылышат. Алар келишим сандыгын, ыйык жайды жана Теңир үйүндө кызмат кылып жаткан өз бир туугандары болгон Аарундун уулдарын кайтарышат. 4-чү бөлүм. Машаяк биз үчүн денеси менен азап тарткандыктан, силер да ошол ой менен куралдангыла. Анткени денеси менен азап тарткан адам күнөө кылганын коет. Эми мындан аркы жашооңорду адамдык кумарлар менен эмес, Кудайдын эрки менен жашагыла. Анткени буга чейин бутпарастык жашоо менен бузуктук кылып, кумарларга, бачабаздыкка, мал менен жанашуучулукка, арам ойлуулукка, аракештикке, тамак соолукка жана жийиркеништүү бутка табынуучулукка берилүү менен жашап келгениңер жетишет. Бутпарастар менен кошо бузуктук кылбай калганыңарга таң калып, алар силерди жамандап жатышат. Алар өлгөндөрдү жана тирүүлөрдү соттоого даяр турган сот алдында жооп беришет. Адам баласы сыяктуу денеси менен соттолуп, Кудай сыяктуу руху менен жашашы үчүн өлгөндөргө да жакшы кабар таратылган болчу. Бирок бардык нерсенин аягы жакын. Ошондуктан акылдуу болгула жана сыйынуу үчүн сергек болгула. Баарынан мурда бири-бириңерди ынтаалуулук менен сүйгүлө, анткени сүйүү көп күнөөлөрдү жаап коет. Бири-бириңерге күңкүлдөөсүз меймандостук көрсөткүлө.
ар бириңер Кудайдан алган жөндөмдүүлүгүңөр менен бири-бириңерге кызмат кылгыла. Кудайдын ырайымы менен берилген көп түрдүү жөндөмдүүлүктөрдү жакшы үй башкаруучулар катары колдонгула. Ким сүйлөсө, Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөй сүйлөсүн. Ким кызмат кылса, Кудай берген күчүнө жараша кызмат кылсын. Ошентип Кудай бардык нерседе Иса Машаяк аркылуу даңкталсын. Даңк жана бийлик түбөлүктөн түбөлүккө аныкы. Амин. Сүйүктүү бир туугандар, сыналышыңар үчүн жиберилип жаткан оттуу сыноону жат нерсе катары өгөйлөбөгүлө. Тескерисинче, Машаяк тарткан азапка ортоктош болуп жаткандыгыңар үчүн кубангыла, анткени анын даңкы көрүнгөндө кубанычка жана шаттыкка бөлөнөсүңөр. Эгерде Машаяктын ысымы үчүн кордолуп жатсаңар, анда бактылуусуңар, анткени даңк руху, Кудайдын руху силерде, алар аркылуу ага акарат келтирилет, ал эми силер аркылуу ал даңкталат. Бирок силердин араңардан эч ким киши өлтүрүп же уурлук кылып, же жаман иштерди кылып, же бирөөнүн ишине кийлигишип азап тартпасын. Эгерде Машаякчы болгон үчүн азап тартып жатса, анда уялбасын, тескерисинче ушул наамы үчүн Кудайды даңктасын. Анткени сот Кудайдын жыйынынан баштала турган убакыт келди. Эгерде сот биринчи бизден башталса, анда Кудайдын жакшы кабарына баш ийбегендердин акыры эмне болот? Эгерде адил адам араң куткарылып жатса, анда Кудайсыз күнөөкөр адам кайсы жерде болот? Ошондуктан Кудайдын эрки боюнча азап тартып жаткандар жакшы иш кылуу менен өздөрүнүн жанын ишенимдүү жаратуучуга тапшырышсын. Экинчи бөлүм. Мыйзамсыздык ойлогондорго жана төшөгүндө жатып алып, кыянат иштерди ойлоп тапкандарга кайгы. Алар ошол иштерди таң агарганда ишке ашырышат, себеби алардын колунда күч бар. Талааларды каалашат, аларды күч менен тартып алышат, үйлөрдү каалашат, аларды зордук менен тартып алышат, адамды үйү менен кошо, эркекти мурасы менен кошо тоноп алышат. Ошондуктан Теңир мындай дейт: мына мен бул тукумга алаамат каптатууну ойлоп жатам. Силер ал алааматтын айынан мойнуңарды кыймылдата албай каласыңар жана түз баса албай каласыңар, анткени ал мезгил алааматтуу мезгил. Ошол күнү силер тууралуу лакап айтышат, катуу ыйлап, биз таптакыр кыйрадык, менин элимдин энчиси башкаларга берилди, эми ал мага кайра кантип кайрылып келет, биздин талаалар бөтөн урууларга бөлүнүп берилди дешет. Ошондуктан сенде Теңирдин алдындагы жыйында жерди бөлүш үчүн өкчөмө таш ыргыткан эч ким болбойт. Пайгамбарлар пайгамбарчылык кылбагыла, маскара болуп калбашыңар үчүн аларга пайгамбарчылык кылбагыла. О Жакыптын тукуму деп аталгандар, эмне Теңирдин руху чыдамкай эмеспи? Анын иштери ушундай бекен? Адил жашаган адамга менин сөзүм жакшылык алып келбейт бекен? Мурун менин элим болуп жүргөн эл душман сыяктуу каршы чыкты. Силер согуштан кайтып, тынч өтүп бара жаткандардын сырт кийимин да, ич кийимин да тартып алып жатасыңар. Менин элимдин аялдарын өздөрүнүн жакшынакай үйлөрүнөн кууп чыгарып жатасыңар. Алардын балдарынан менин жасалгаларымды биротоло тартып алып жатасыңар. Тургула, кеткиле, анткени бул жер силердин тынчтана турган жериңер эмес. Ал өзүнүн ыпластыгы үчүн талкаланат, болгондо да ырайымсыздык менен талкаланат. Эгерде жеңил ойлуу бир адам жалган нерсе ойлоп таап, мен сага шарап жана күчтүү ичимдик тууралуу насаат айтам десе, анда ал бул элге жаккан насаатчы болмок. Жакып, сенин бүт тукумуңду сөзсүз чогултам, Исраилдин калдыгын сөзсүз бириктирем, аларды Боцрадагы койлордой, бир короодогу койлордой бир жерге чогултам. Алар элинин көптүгүнөн бака-шака болушат. Алардын алдында дубал талкалоочу барат. Алар тосмолорду кыйратышат, дарбазалар аркылуу кирип, дарбазалар аркылуу чыгышат. Алардын алдында өздөрүнүн падышасы, ал эми алардын башында Теңир барат. 11 бөлүм. Иса бир жерде сыйынып жатты. Сыйынып бүткөндөн кийин шакирттеринин бири ага: "Теңир, жакан өзүнүн шакирттерине үйрөткөндөй, бизге да сыйынууну үйрөтчү" деди. Ошондо Иса аларга мындай деди: "Силер мындай сыйынгыла. Асмандагы Атабыз, сенин ысымың ыйык тутулсун. Сенин падышачылыгың келсин. Асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Күндөлүк жашообузга керектүү ырыскыбызды күн сайын бере көр. Бизге карыз болгондордун ар бирин кечиргенибиздей, биздин күнөөлөрүбүздү да кечире көр. Азгырлышыбызга жол бербе, бизди жамандыктан сакта." Анан Иса аларга мындай деди: "Силердин араңардан бирөөнүн досу бар деп коелу. Ал түн ортосунда досуна барып: "Досум, мага карызга 3 нан бере турчу. Анткени алыстан досум келиптир, ага бере турган эч нерсем жок эле" десе, ичкериден: "Менин тынчымды албач, эшик бекитилүү, өзүм да балдарым да жатып алдык. Тура да албайм, сага бир нерсе бере да албайм" деп жооп берет.
Силерге айтып коеюн, эгерде ал ага дос болгон үчүн ордунан туруп нан бербесе да, анын тажаткандыгынан улам туруп канча сураса ошончо берет. Ошондуктан мен силерге айтарым, сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо табасыңар. Тыкылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат. Анткени сураган адам алат, издеген адам табат, тыкылдаткан адамга эшик ачылат. Араңардагы кандай ата баласынан сураса таш берсин, же балык сураса жылаан берсин, же жумуртка сураса чаян берсин. Демек силер жаман болуп туруп балдарыңарга жакшы нерселерди бергенди билсеңер, анда асмандагы атаңар өзүнөн сурагандарга ыйык рухту берери анык. Bir günü İsa bir adamdan duduk cindi kuup çıkardı. Cin çıkkandan keyin duduk kişi süyleye başladı. El buga taң kaldı. Kebiröler cinderdi al cinderdin başçısı Belzebul'dun güçümünen kuup çıkarat deşti. Kebiröler bolso İsa'ны sınamakçı bolup asmandan jышаан көрсөтүшүн talap kılıştı. Бирок İsa алардын ойлорун билип аларга мындай деди: ичара бөлүнгөн падышачылык кулайт, ичара бөлүнгөн үй бүлө бузулат. Эгерде шайтан өзүнө өзү каршы чыкса, анда анын падышачылыгы кантип турат? Силер болсо мени жиндерди ал Белзебулдун күчү менен кууп чыгарат дейсиңер. Эгерде мен жиндерди Белзебулдун күчү менен кууп чыгарсам, анда силердин кишилериңер аларды кимдин күчү менен кууп чыгарып жатышат? Ошондуктан силерди ошолор айыпташат. Эгерде мен жиндерди Кудайдын күчү менен кууп чыгарып жатсам, анда силерге Кудайдын падышачылыгы келди. Күчтүү адам өз үйүн курал жарак менен кайтарып турса, анда анын мал мүлкү коопсуз болот. Эгерде андан күчтүүрөөк адам ага кол салып аны жеңсе, анда ал анын таянган бүт курал жарагын тартып алып, андан олжолоп алганын бөлүштүрөт. Ким мени менен болбосо ал мага каршы, ким мени менен жыйнабаса ал чачат. Жин адамдын ичинен чыккандан кийин тынчтык издеп, кургак жерлерди кыдырат. Таппай койгондон кийин ал кайсы үйдөн чыксам, ошол үйүмө кайтып барайын дейт. Кайтып келгенде үйдүн шыпырылып жыйналганын көрөт. Ошондо ал барып өзүнөн да ашынган жети жинди ээрчитип келип үйгө кирип жашай баштайт. Ошондо ал адамдын кийинки абалы мурункусунан да жаман болот. Иса бул сөздөрдү айтып жатканда эл арасынан бир аял үнүн бийик чыгарып ага: "Сени курсагыңа көтөргөн, сени эмизген эне бактылуу" деди. Иса болсо ага: "Кудай сөзүн угуп, аны аткаргандар бактылуу" деди. Эл чогула баштаганда Иса сүйлөй баштады: "Ушул муун жаман муун. Бул муун жышаан талап кылып жатат. Бирок ага Жунус пайгамбардын жышаандан башка жышаан көрсөтүлбөйт. Анткени Ниневел үчүн Жунус пайгамбар жышаан болгондой, адам уулу да ушул муун үчүн жышаан болот." Түштүктүк падыша аял сот күнүндө ушул муундун кишилери менен бирге тирилип аларды айыптайт. Анткени ал Сулаймандын накыл сөздөрүн угуш үчүн алыс жерден келген. Бирок бул жерде Сулаймандан чоң бирөө бар. Ниневиликтерде сот күнүндө ушул муун менен бирге тирилип аны айыптайт. Анткени алар Жунустун насаат сөзүн угуп тобо кылышкан. Бирок бул жерде Жунустан чоң бирөө бар. Чыракты күйгүзүп туруп, көрүнбөс жерге көмкөрүлгөн идиштин астына койбойт. Тескерисинче, үйгө киргендерге жарык берсин деп, аны чырак паяга коет. Дененин чырагы көз. Эгерде көзүң таза болсо, анда бүт денең жарык болот. Эгерде жаман болсо, анда денең караңгы болот. Ошондуктан карагын, сенин ичиңдеги жарык караңгы эмеспи? Эгерде денеңдин эч бир жеринде караңгылык болбой, бардык жери жарык болсо, анда чырактын жарыгы сага жарык берген сыяктуу бүт денең жарык болот. Иса бул сөздөрдү айтып бүткөндө бир фарисей аны үйүнө түшкү тамакка чакырды. Ал келип дасторконго отурду. Исанын тамак алдында кол жуу салтын аткарбаганын көрүп, фарисей таң калды. Бирок Теңир ага мындай деди: "Силер фарисейлер табак менен чөйчөктүн сыртын тазалайсыңар. Ал эми ичиңер талап тоноочулук менен арамдыкка толгон. Эй акылсыздар, сыртын ким жаратса, ичин да ошол жараткан эмеспи? Андан көрө ичиңерде эмне болсо, ошону кайыр берген сыяктуу берип салгыла. Ошондо силердин бардык нерсеңер таза болот. Бирок силерге кайгы, фарисейлер. Анткени жалбыздан, адырашмандан жана ар кандай жемиштерден ондук бергениңер менен Кудайдын соту менен сүйүүсүнө кош көңүлсүңөр. Муну аткарыш керек. Бирок дигини да калтырбаш керек эле. Фарисейлер, силерге кайгы. Анткени синагогалардын алдыңкы орундарында отурууну, эл жыйылган жерлерде алик алууну жакшы көрөсүңөр. Мыйзам окутуучулар менен фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Анткени силер билинбей калган мүрзөлөргө окшошсуңар. Адамдар алардын мүрзө экенин билбей үстүнөн басып жүрүшөт. Ошондо мыйзам окутуучулардын бири Исага: "Устат, муну айтуу менен сен бизди да таарынтып жатасың" деди. Бирок ал мындай деди: "Мыйзам окутуучулар, силерге да кайгы. Силер адамдарга көтөрө алгыс оор жүктөрдү жүктөйсүңөр. Өзүңөр болсо колуңардын учун да тийгизип койбойсуңар. Силерге кайгы, анткени ата-бабаларыңар өлтүргөн пайгамбарларга күмбөз тургузуп жатасыңар.
Ушул аркылуу силер ата-бабаларыңардын иштерин колдогонуңарды күбөлөндүрүп, аларга кошулуп жатасыңар. Анткени алар пайгамбарларды өлтүрүштү, силер болсо аларга күмбөз тургузуп жатасыңар. Ошондуктан Кудай өзүнүн акылмандуулугу менен мындай деп айткан: мен аларга пайгамбарлар менен элчилерди жиберем, алардын айрымдарын өлтүрүшөт, айрымдарын кубалашат. Бардык пайгамбарлардын дүйнө жаратылгандан бери төгүлгөн каны, Абылдын канынан баштап курмандык чалынуучу жай менен ибадаткананын ортосунда өлтүрүлгөн Захариянын канына чейин ушул муундан суралат. Ооба, силерге айтып коеюн, ушул муундан суралат. Мыйзам окутуучулар, силерге кайгы, анткени силер билимдин ачкычын алгансыңар, бирок ачып кирген жоксуңар. Кире тургандарга да тоскоолдук кылдыңар. Иса ушул сөздөрдү айтып, ошол жерден чыкканда мыйзам окутуучулар менен фарисейлер аны кысымга алып, дагы көптөгөн суроолорго жооп берүүгө мажбурлашты. Исаны айыпташ үчүн анын сөздөрүнөн кынтык издешти.